40 айгырды минип алып 40 жигит көчөп чыксак эле кетчилер кетет, каччылар качат, алчылар калат да. Максат болбойт. Максаттын ордуга мен барам. Муфтинин ордуга мен барам да. Экс-депутат жана 10 адам эмнеге кармалды? 40 Жети Дубан ынтымагы бирикмесинин 11 мүчөсү башаламандык уюштурууга шектелип кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, өткөн жылдын 20-декабрында бирикменин айрым мүчөлөрү нааразы болгон адамдар менен жолугушууларды уюштуруп, өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн мүлктөрдү талкалоо менен коштолгон акция, митингдерди уюштурууну пландаганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул боюнча жапырт башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголуп, 24-февралда 40 Жети Дубан ынтымагынын мүчөлөрүнүн үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында граната, тапанча жана ок дарылары, чолок мылтыктар, атайын бет каптар, баңгизаттар, диний адабияттар, атылбоочу курал-жарактар, унаа номерлери, башаламандык уюштуруу боюнча нускамалар жана башка буюмдар табылганы кабарланды. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлиги алардын арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты болгонун белгилейт.